услышаны от СМИ, что та компания, грузовая компания, которая перевозила груз, получила 36 миллионов. Вы знаете эту информацию или это не так? Да? Нет? Громче можно? От кого получил, говорите? От страховой компании. Нет, я вот как раз, Олег Михайлович, я вот занимался, я отвечу. Кто занимался? Я там являюсь членом этой комиссии, значит, у нас председатель первый вице. Так, погромче тогда ответьте. Орча, кыргызча айтыңыз. Неме, андай бізде сведения жоқ, қанша страховая компания алды деген. Бирок біз страховая компаниямен иштедик. Иштеп жүргүздүк да. Андай 36 миллион алды деген сизде маалымат жоқ? Жоқ, менде маалымат андай. Біз угуп калдык $600 000 которулуп тур МЧСтин эсебине деп. Ал биринчи которум болгон МЧСтин эсебинде мурун элдерден 100 миллион акча болгон. Кийин жанакы биринчи жардам катары. Кыска эле айтыңызчы, убакыт албайлы, буякта менин коллегаларым мага тартып. $60 000 которулганы үчүн. Рахмат. Сиз билесизби, мындай эл аралык ушу учак компаниясында бир адамдын өмүрү ошол эле Туркияда, же болбосо Германия, Америка, башка өлкөлөрдө канчага камсыздандыруу болот бир адамдын өмүрү? Биз анализ кылып чыктык. Германияда 3 жыл мурунку болгон немеде Кыска эле айтсаңыз, орточо мынча деп. 50 000 евро төлөп берген экен Германияда. Бир адам ошол учак. Бир адамга самолетто отуруп өлгөн адамдарга. Кандай деп ойлойсуз? Биздин дача суудагы тургундары ошондой суммадагы компенсация алыш керекпи же жок? Биз ошол компенсация алуу боюнча иштеп атабыз. Жок, сиз кандай деп ойлойсуз? Ошончо сумманы алыш керекпи же жокпу деп сурап атам. Жок, андай сумманы алыш керек жок деп айта албайм мен азыр. Ал жерде бул жерде. Жок, сиз иштеп атсаңыз, сиз оюңуз болуш керек да анда. Биз оюбуз максимально биздин жарандарга алып. Максималдуу канча сиздин суммаңыз? Мен тура эле суроо берип атам, Олег Михайлович. Может, я неправильный вопрос задаю? Сиздин оюңуз боюнча канча алыш керек максималдуу? Канчага кетип атасыз? Максималдуу бул эми страховая компания менен сүйлөшүүлөрдөн кийин анан чыгат максималдуу сумма. Угуп тургандар күлкүңөр келип аткан жокпу? Менде эле ушундай ой барбы? Бул туура айтып атат Айда, ыйлаш керек да негизи. Олег Михайлович, наша комиссия работает, и, оказывается, не знает цели, сколько они должны получить. Вы слышите ответ? Да? И что за комиссия тогда? Если у них цель, нет цели, то жизнь, стоимость жизни, жизнями тех, которые погибли в Дачасу, это крайне неверно. Потому что жители Дачасу не покупали билеты. Они не садились в самолет, зная, что рискуют жизнью. Они спали мирно. Когда человек садится в самолет, он точно знает, что самолет может упасть. И ваша комиссия должна в 2 раза больше взять денег, чем те пассажиры, которые садятся в самолет. Я знаю, что насчет 36 миллионов. Есть, это была информация. Если вы не знаете эту информацию, которую появилась в СМИ, значит, у вас нет интереса вообще в расследовании этого дела. Нормального. Все граждане знают Кыргызстана, что это была информация. Значит, это была правда. Если они оценивают 36 миллионов, этот груз чертовый, который упал на нашей территории, и погибли столько людей. Если этот груз оценивается всего на 36 миллионов, как вы думаете, человеческая жизнь насколько должна оценена? Значит, 100 тысяч? И как мы можем после этого сказать людям, да, мы бесценим вас, мы заботимся о вас, груз оценили на 36 миллионов, а нам дали 600 тысяч. Получается, этот груз бесценный, а не человеческая жизнь, как вы говорите в Кыргызстане. Прошу вас, вы должны очень тщательно поработать по этому вопросу. Очень. И как вы говорите, вы будете руководствоваться этими, то, что говорите, бесценно, понимаете, жизнь наших граждан. И мы посмотрим итоги этой работы. Если этого не будет достойного расследования и достойного возмещения ущерба наших граждан Кыргызской Республики, тогда вы просто должны все уйти в отставку. Это будет позор
для нашего народа и не для нашего государства, что так очень плохо проработало правительство. Это мое личное мнение. Я не думаю, присоединятся мои коллеги или другие граждане Кыргызской Республики, но я это заявляю официально. Спасибо, я закончил. Урматтуу депутат, Спасибо за... айтканыңызга мен бир аз комментарий берип коеюн. Ал жерде самолет менен груз застрахованный. Сіз комментарий бере албайсыз. Сіз комментарий бере албайсыз. Сіз жооп бере аласыз. Жооп берип коеюн. Ооба. Комментарий бизде төрага да бере албайт да. Биздин адамдар үчүнчү лица болуп эсептелинет. Бизде эл аралык ташуулар боюнча мамлекеттик ортолуктар договорлор бар. Ошонун негизинде комиссия иштеп атат. Точно сиз айтып атканыңыз бир аз чындыкка жакындабайт. Сиздер мурунда айткансыздар, ошо груз биздики деп, груз ал биздики эмес, груз ал Турцияныкы болчу. Кечип коем, урматтуу төрага. Давайте Мен жооп бербесем болбой калды. члены правительства Кандай дейсиз, туурабы я? Мына азыр түп-түз айтып атат да мындай. Менин айтканым чындыкка жакындабайт экен. Менин айтканым чындыкка жакындабайт экен. 45 адам өлбөптүр. 36 миллион бербептир. Болгону 600 миң албапсыңар силер. Андан ары иш кылбапсыңар. Мен кайсы жалганды айтып атам? Мен жалганчы кылайын деп атасыздар. Сиз мынау үйрөнүп алган сөздөрүңүздү токтотсоңорчу түшүнтүпчү. Мен түшүнөм силерге ким указание берип атканын. Барганда силер ушинтип каяш айтып сүйлөп койгула ата мекендин депутаттарына. Кечирип коюңуз, сизди чындык айтканга жакындабайт десе, жанагы силер сатып алган смыйлериңер бар. КТР баштап көрсөтө турган. Анан ошо сиздин сөзүңүздү көрсөтүп коет. Чындыкка жакындабайт деп каяш айтты Садык Черниязга депчи. Ошончу сүйлөп атасызбы сиз? Уялбайсыңарбы? Чындыкка жакындабайт. Эмне чындыкка жакындабайт? 45 адам өлгөн жакындабайт чындыкка. Ал жерге отуруп али кетесиздер. Адамча ошол жерди эмгиче басып коюш керек эле го. Эми үчүн алар митингге чыгып атат. Ал дагы чындык эмеспи? Эми үчүн информация чыгып атат. Ички иштер министринин кишилери ошол жакта аралап жүрөт деген. Ал дагы чындык эмеспи? Алар 36 миллионду алыптыр. Силер 600 миңди алыпсыңар. Алар деген жүк алыптыр 36 миллион. Силер 45 адамдын, кара башыл адамдын өлүмүнө 600 миң алганыңарда чындык эмеспи? Эмнеси чындык эмес? Сүйлөтүп сүйлөй бересиңер. Жооп бериңиз, мен кайта жооп берейин. Эми сиз дагы акырын сүйлөңүздөр, Кыйкырбай. Чындык эместер. Тартып алгыла жанагы көрсөтө турганыңар. Ала тоодон, КТРден. Ушинтип айтылды, чындык эмес деп көрсөтө турганыңар. Анан сизди көрсөтүп коет. Бүгүнкү күндүн баатыры сиз болосуз. Чындык эмес экен. 600 миллион ал болгону биринчи 600 миллион эмес, дагы билбейт экенсиз. Жумуштан бошотуп салыңызчы Олег Иванович бул кишини. Каяктагы 600 миллионду айтып атат? 600 миң доллар ал биринчи алган материалдык жардам. Калганын азыр сүйлөшүп атабыз. Канча жолу болот, ошону сурады да айта албай турбайсызбы? Так айта албай атпайсызбы? Момунча болот. Туугандар, коркпогула. Биз өзүбүздүн азаматтарыбыз үчүн андан да көп алабыз биз. Мына эл аралык 50 миңден алат экен. Америкалыктар 600 миңден алат экен. Биз башыбыз тай иштейбиз. Биз алабыз ошондой акчаны деп айта албай турбайсыңарбы? Биз иштеп атабыз, анан кийин мындай болот, анан кийин понимаете, эл аралык андай сөздү бар айтканды билет. Так сүйлөнгүрөңүз керек. Кеминде мынчаны алабыз биз. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу Олег Михайлович. Ушул жерде өткөн фракциялардын биринде транспорт министринин орун басары Айым, член комиссии, бул прессадан эмес, расмий түрдө айткан страховой компания ошол учактын ээси компаниясына 36 миллион доллар страховка төлөп берди. Они ожидают еще второго транша. Демек, где-то дагы 20-30 миллион доллар алат. В целом 70 миллионга чейин ошол компания алып атат. Ал эми ал компания Кыргызстан тарапты мындай жоошутуп тилемизип туруш үчүн 600 миң доллар берген. Анан өкмөттөн суранган, эми силер менен биз мировой соглашение түзөлү дагы, өкмөт бизге претензия кылбагыла, 600 миң силерге бербедикпи деп. Анан биз суроо бергенде, ошол жерден комиссия мүчөсү расмий түрдө айткан, анын баары стенограммада бар, урматтуу министр. Биз азыр акылдашып атабыз. Возможно, ошол чечишкени турабыз, оңдо мындай переговорлор жүрүп атат по заключению мирового соглашения деп. Ошондо биз айтканбыз, бул элге болгон кыянатчылык болот. Ни в коем случае мировое соглашениега барбагыла. Алар 36 миллион доллар алса, хотя бы бир 10 миллионун алып элге бергиле деп. Ошондуктан элдер чырылдап, безилдеп, быйлап атат. Ошондуктан элдер айткан,
ошол кырсык болгондо өкмөт келип биз силердин атаңарбыз, апаңарбыз, силер үчүн биз кам көрөбүз деп айткан. Эми тыштап койду, укпай атат биз деп аларды ыйлап атат да. Ошондуктан мировой согласие, Олег Михайлович, өкмөт мүчөлөрү, ар бириңиздер балким ошол комиссияда мүчөсүңөр. Ни в коем случае мировой соглашение барбаш керек. Ал чыккынчылык жана өз элибизге болгон кыянатчылык болот. Алардын көз жашы. Ошондуктан ал компания менен ни в коем случае мировой соглашение барбаш керек да, керек болсо эл аралык сотторду жалдап, соттошуп, аларды бурчка такаш керек. Алар ошол соттошуудан коркуп атат дагы, бизди алдап атат. Это будет выглядеть очень